Бул жасалма дөңчөлөр Чубак Сатаев менен Турдалиев көчөлөрүнүн кесилишине быйыл орнотулду. Анткени бул жол менен номер 1 мектептин окуучулары көп өтөт. Ананда жол боюнда жашаган жашоочулар унаалардын катуу ылдамдыкта айдагандыгына нааразы болушуп, өзүнүн жана балдарынын коопсуздугу үчүн шаар жетекчилигине тартипке келтирип берүү суранычы менен кайрылышкан. Маселе башында жол жаман болчу. Андан кийин Кудай буйруп жолду жашында калып жасап коюшкандан кийин бирок машина тынбай өтүп калган да берден. Анан балдарга аябай эле кооптуу болуп калган. Анда 1-май көчөсүнөн окуучулар өтөт. Беден чыкканда аябай эле батайда өтүшөт да машинанын баары. Анан биз мэрияга арызданып, ошол жерде кичине андай лежачий полицейский коюп бериле дегенден кийин ошону аткарып беришти. Анан өзүңүздөр көрүп тургандай кадимкидей кичине жайлап калды машиналар. Жылдан жылга шаарыбыз көркүнө келип атпайбы? Мурда кандай эле ушул көчөлөр азыр кадимкидей эле болуп калды. Мектеп балабакча орун алган асфальт жолдорго мындай ылдамдыкты жайлатуучу жасалма дөңчөлөрдүн дагы бири Турдалиев менен Үмөт Молдо көчөлөрүнүн кесилишине коюлду. Бул үчүн 300 000 сом каражат жумшалган. Ал эми Алымбеков менен Бердике Баатыр көчөлөрүнүн кесилишине жаңы жол чырак коюлган. Ушундай эле жол чырак Чыңгыз Айтматов жана Чубак Сатаев көчөлөрүнө да орнотулду. Бул үчүн 1 750 000 сом жумшалды. Талаш шаарынын ички жана борбордук көчөлөрүнө 72 даана атайын жол белгилери, дорожный знактар бүгүнкү күндө коюу иштери жүрүүдө. Аталган жумуштарды биздин ишкананын жумушчулар тарабынан өзүбүз коебуз. Пландалган иш менен эле Кудай буйрса быйылкы план менен бүткөзөбүз деп турабыз. Талаш шаарынын Сарыкулов жана ошондой эле Турдалиев көчөлөрүнүн транспорттун агымы көп болгонуна байланыштуу бизге кат келип түшкөн. Кудай буйрса ушу 9 айын жыйынтыгы жол болсо 2023 жылдын бюджетине киргизебиз деп турабыз. Шаар жашоочуларынын коопсуздугу менен катар ыңгайлуу шарттарды түзүү аракеттери да жүрүп жатат. Атап айтсак, быйылкы жылда Чубак Сатаев менен Өмүрбеков көчөсүнүн кесилишинде балдар ойноочу аянтча курулуп пайдаланууга берилди. Ушундай эле балдарга арналган оюн аянтчасы шаардын батыш тарабында жашаган жашоочулар үчүн жасалып бүттү. Мындан сырткары облустук биргелешкен оорукананын жанына кала жашоочулары эс алып отуруучу скверди куруу иштери жүрүп жатат. Быйылкы жылдын эсебинен 900 000 сом бөлүнгөн. Мына бүгүнкү күндө иштер жүрүүдө. Кандай болот? Бул жер Кудай буйрса 6 скамейка болот. Жана ошондой эле жашылдандыруу, газондор тигилип, эшик алдына забор орнотулат. Жана ошондой Талаш шаарынын көп кабаттуу үйлөрүнүн ички короолоруна асфальт төшөө. Жалпысынан 2 300 000 сом акча каражатына 2000 квадрат метр асфальт төшөө иштери бүгүнкү күндө аяктап калды. Шаардын көркүн иретке келтирүү үчүн тазалоо, актапсырдоо, таштандыларды өз убагында чыгаруу иштери азыр дагы тынымсыз жүрүүдө. Өз кезегинде шаар жашоочулары да жасалган аракеттерди күтө билиши керек. Жалаң эле ошодо иштеп аткан саналуу адамдардын эмгеги менен баардык иштерди туура жолго коюу деген мүмкүнчүлүк болбойт. Шаардын жашоочуларынан суранат элем өзүм. Ар бириңер ошо эшигиңердин алдында карап, жанагы алдында турган жана багдарактарга ошого суу куюп сугарып койсо, бул дагы биздин колдон келген үлүш, жардам шаардын көркүнө көрк кошот деп ойлойм. 9 ай аралыгында аткарылган иштердин жыйынтыгы менен шаар ичинде жасалган иштер дагы көп. Жаңырган жылда дагы бир топ масштабтуу долбоорлор ишке ашканы турат. Рахат Бейшелиева, Мелис Элебесов, Урмат Догдурбек уулу, Талаш шаары.